Ош шаардык мэриясы мектептерде ысык тамакка бөлүнүүчү каражатты көтөрүү зарыл дешет. Учурда бир балага күнүнө 7 сомдон чегерилет. Сентябрдан баштап 10 сомго чейин жетери пландалууда. Бул ыкма менен балдарга түрдүү тамак бергени мүмкүнчүлүк түзүлөбү? Кезектеги материалда сөз болот. Токош таттуу нан, чай же компот — бул Ош шаарындагы башталгыч класстарга берилүүчү тамактардын тизмеси. Айрым окуучулар күнүгө берилүүчү мындай тамактануудан тажап баш тарткан учурлар да жок эмес. Молоко дают только по вторникам. Аптанын экинчи күнү гана сүт берет. А мен күндө берүүсүн каалайт элем. Анткени сүттө пайдалуу азыктар көп. Я знаю, что нам дают. Мектеп ашпозчусу тамак түрүн көбөйтүүгө каршы эмес. Болгону ага каражат тартыш дейт. Күнүнө бир бала үчүн бөлүнгөн 7 сом токош жана таттуу нанга гана араң жетет. Бизде энди хакимият тарабынан пул. Балдарга сүттүү тамак жана шорпо кылып берсем жакшы болот эле. Бирок ага акча бөлүнбөйт. Ошондуктан биз тендерден уткандар алып келген тамак ашты беребиз. Балдардын тамагына бөлүнгөн каражат 2008 жылдан бери өзгөрө элек. А бирок тамак аштын наркы улам өсүп жатат. Бөлүнгөн 7 сомго эң арзан ун азыктары гана жеткирилет. Дагы ушул коржик булочка, мурун пряникибиз бар эле, кекс дегендер болчу эле. Азыр эми негедир кыскарып эки эле нерсе болуп калды да биздечи. Булочка менен коржик 5 күн ичинде. Бул жолу мэрия Ош шаардык кеңешине балдардын тамагына бөлүнүүчү каражатты көтөрүүнү сунуш кылышкан. Сентябрдан тарта ар бир балага бөлүнүүчү 7 сом эми 10 сомго көтөрүлөт. В прошлом году, если на эти питание учащихся... Өткөн жылы мектептеги балдардын тамагына 49 миллион сом бөлүнсө, бул жылы 62 миллион сом чегерилет. В этом году уже эта сумма превалирует уже 62 миллиона сомов. Вице-мэрдин айтымында чоң танаписте берилүүчү тамакка бөлүнгөн кошумча 3 сом менен бардык маселе чечилбейт. Мындан улам мэрия азыр балдарга ысык тамак берүү үчүн демөөрчүлөрдү издеп жатат. Азыркы учурда бул демилге 2 гана мектепте ишке ашкан. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1 канал, Ош шаары.